Саламатсыздарбы. 8 март Азаттын эл аралык майрамы. Биз бүгүн Бишкек шаардык улгайган жана ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген социалдык стационардык мекемедебиз. Ал эми бул жакта бүгүн биздин алтын апаларыбызга арналган иш-чара болот экен. Андыктан бардыгын толугураак кененирээк чагылдырып бергенге аракет кылабыз. Нормальные условия. Я, например, довольна. Все есть, все нормально. Еда. С праздником. Спасибо и вас также, девочки. Клуб тармагында 10 жылдан бери иштейбиз. Чё еще? Бул жакта демөөрчү катары тааныштырышты сизди? Бул жака демөөрчү катары келдик подружкаларым менен. Ар жак бер жак менен жарым жылдын аралыгында чогуу элебин. Мен эмеге байланыштуу көп жылдан бери Москвада иштейм, өзүм негизи барып келип иштейм. Бош убакыттары Кыргызстанда болгондо келип жардам берем. Совместно мэрия менен иштегенибизге 2 жыл. Өзүбүздүн да жумуштарыбыз болгондуктан баардык жерге барганга жетишпейбиз, албетте. Бирок колубуз бош болуп, ушундай суранган убакыттарда сөзсүз түрдө чыгып бергенге аракет кылабыз. Эч качан жок дейсиздер? Жок, конечно. Бул иште бизге өзүбүзгө да жагат, батасын алып. Девушки, вас, во-первых, с праздником весны. Не только бабушек, но и дедушек. Уркасынова Эрдияна Райымбековна, мен Бишкек шаардык аалар үйүндө директордун орун басары болуп иштейм. 2015 жылдан бери ушул жерде үзүрлүү эмгек көрсөтүп келе жатам. Образованием боюнча биринчи образование медицинское, экинчи менен социальная работа. Жумушум абдан жагат. Биринчиден бул деген биздин ата апаларыбызга бул жерде көрсөткөн өзүбүздүн боорукерлигибизди артыбызда өсүп келаткан муундарга көрсөтүү болуп саналат. Сен маған айттың ғой бардығын, сүйгендем құрбыңна чыгып, жолуна бербеймин, ардагы сүйгөнүм алтыным. Өмүрдөн өтүп кеткен менин деле ошондо айтчу эле жашоодо колдон келгенче ар бир адам өзүнүн ата энесинин ыраазычылыгын алып, батасын алып жүрсө, дүйнөдө кай жерде жашаса деле эч бир заман жабыры жерге тийбейт, ар кандай каалоолоруна жетет деп укканым бар эле. Рахмат кыздарым. Ошол жерге келип, биздин төбөбүз мына бүгүн ак калпак кийиңиздер. Биздин төбөбүз мындайча айтканда ала тоодой эле болуп калдык бу жерде отуруп. Ошон үчүн кыздарым силерге чоң рахмат, өмүрүңөр узун болсун. Апаларыбыз тынчтык болсун, денсаулыкта болсун, ушундай 8 март майрамын жакшылап өткөзсүн, ден соолук берсин ушуларга апаларыбызга. Баары эле ушул Кыргызстандагы бүт баардыгы жакшылык болсун, этебер карындаштар баардыгы амалден болсун. Ушул мен айтам, ден соолук берсин ушуларга. Ниточки, по ниточке, родителями желаю, отныне я живая. Апаларыбызга, сестраларыбызга
barına del soluklar. Bu dünyada taksak olsun. İçinde elbise aman esen olsun.